Саламатсыңарбы балдар? Саламатсызбы эже. Отургула. Грамматикалык темабыз аныктоочторду кайталоо. Аныктоочторду кайталоо. Балдар, жакшы маанай бул ийгиликтин ачкычы. Күндү жакшы маанай менен баштасаңар, ошол күн ийгиликтүү, жемиштүү болот. Ошон үчүн биз сабагыбызды жакшы маанай менен баштайлы. Баарыңар тактага көңүл бургула. Бул жерде кеп үлгүлөрү бар, ошону катыштырып, бири-бириңерге комплимент, мактоо айтасыңар. Кана? Айгерим. Айназик, мага сенин чачың жагат. Дагы ким комплимент айтат? Лили. Мага атайдын күлгөнү жагат. Атайдын күлгөнү жагат экен, жакшы. Айгерим, мен сенин кашың жагат. Мага сенин? Сенин кашың жагат. Жакшы. Эвелина. Мага сенин көзүң жагат. Дагы башка кеп үлгүлөрүн катыштырабыз. Калдык да. Сен абдан сулуусуң. Жакшы маанай тартуулабайсыңарбы? Айгүл. Амина, сен абдан акылдуусуң. Жакшы. Дилназ. Эвелина, мен сенин камкордугуңду аябай баалайм. Азаматсың. Исхак. Шамай, мен сенин устамын. Жакшы. Дагы. Бегимай. Жакшы. Нуржигит. Мен сен сүйлөгөнүң жакшы көрөм. Жакшы, азаматсың, отур. Азыр балдар, кийинки сүрөттөргө көңүлүңөрдү бөлгүлө. Кандай сүрөттөрдү көрүп жатасыңар жана кандай ассоциация пайда болду? Жакшы, дагы кандай ассоциация пайда болду? Ар түрдүү жумуштар. Кана азыр ошол боюнча кел мага жардамга келчи, Айназик. Кандай ассоциациялар пайда болду? Ушул эмгек деген темада. Кана, кел Исхак жаз. Дагы кандай ассоциация пайда болду? Кел Айжамал. Дагы Акинай. Эрте менен туруу. Ар бир ой баалуу балам, балдар. Жакшы. Кел Каныкей. Ийгилик, туура кел жаза кой. Велина. Чарчап келүү. Кел жаз. Адилеттүүлүк. Дагы эмгек кандай болушу мүмкүн? Татаалбы дагы? Адал эмгек. Адал экен, Так, жакшы. Эми балдар, бүгүн сабакта биз эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Биздин темабыз кандай болот деп ойлойсуңар? Эмгек жөнүндө деп ойлойсуңар, Туура. Демек, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы балдар, адал эмгек. Биздин сабактын максаттары, бүгүнкү сабагыбыздын максаттары. Жаңы сөздөрдү өздөштүрөбүз, аныктоочторго берген суроолорду эске түшүрөбүз, өз алдынча текст түзөбүз. Ууру деген текст кыргыз элинин жомогу, ошону окуйбуз. Кеп үлгүлөрү аркылуу тексттерди салыштырабыз. Тапшырмаларды өз алдынча аткарабыз. Ар бирибизди угуп, жолтоо болбойбуз. Ушул биздин максатыбыз, бүгүнкү сабактын максаттары ушулар. Слайдты карап, ууру, бала, кесип, эмгек, уй деген сөздөрдү катыштырып, 4-5 сүйлөмдөн турган текст түзөбүз. Тапшырма түшүнүктүүбү? 4-5 сүйлөмдөн турган текст түзөбүз. Уй, эмгек, кесип, бала, ууру. Оюңарды топтогула, текст түзгүлө. Вакыт бүттү. Даярсыңарбы? Кана ким окуп берет өзүнүн текстин? Айжамал. Кыргыз Саяр деген урудан чыккан бала абдан эмгекчил болгон. Ал таймартын менен туруп, уйга тамак берген, анан ал ошол эле кесипти алды. Ал абдан жакшы фермер болду. Жакшы, азаматсың. Бир күнү Аксай айылында кечинде баары уктап жатканда ууру келипти. Ал кородогу бүт уйларды айдап чыгыптыр. Эртең менен элдер турса, короону караса, уйлар жок. Аны көрүп, Актан деген бала чуркап чыгып уйларды издегени кетти. Ал бала абдан эмгектүү, боорукер, адилеттүү бала болуптур. Жана элдерге жардам бериптир. Жакшы. Бегимай. Бала эмгектенип издеп жумуш тапкан жок. Кесибин билбей ким болгон деп чече албайт. Ууру болгон деп чейдеди. Түнү кошунанын үйүнө кирип, уйду урдап үйгө кайтты. Отур, жакшы. Дагы. Бир күнү бала уйду саап эмгек кылып жатыптыр.
Бала уйду саап бүтүп өзүнүн кесиби жөнүндө ойлонуп калды. Ойлонуп жатканда анын үйүн урда кетти. Жакшы, дагы ким окуп берет? Дилназ. Илгери бир уруу бала жашаган экен. Урулук бул мага жарашыктуу кесип деп ойлочу. Бир күнү базардан уйду урдап келип союпту. Баласынын кылган иштери атасына жакчу эмес. Анан атасы айтат: "Балам, бул кылган ишиң туура эмес. Биз адал жашашыбыз керек." Бирок бала атасынын сөзүн укпай, урулук кесибин улантырат. Жакшы. Дагы ким окуп берет? Амина оку. Уруу жаман кесип. Урууда бир баласы бар. Урунун бир баласы бар, Урунун бир баласы бар жана ал эмгектүү болчу. Бир күнү уруу баласын сурады: "Кандай кесипти аласың? Сен дагы менде уруу бол" деди. Ал болбойм деп, анда уруу өзү айылга барып уйду урдап келди. Эмгекчил деп оңдоп кой. Эмгектүү эмес, эмгекчил отура кой. Жакшы. Акинай. Бир күнү бала үйдө отуруп, анан караса үйдө тамак жаап экен. Анан бала уйду урдаганы барды. Бала ар дайым урдай берип, анын кесиби болуп калды. Бирок бала эмгектенсе, өзү эле өз акчасынан нанды табып алса болот эле. Жакшы, Азамат. Эми балдар, азыр биз текст менен таанышабыз. Ошол тексттен мурун биз текстте кездешүүчү жаңы сөздөр менен таанышып алалы. Бул текстте атагы чыккан деген сөз кездешет. Бул сөздү кандай түшүнөбүз? Сүрөттөрдү карайбыз, атагы чыккан демек кандай киши экен? Туура, абдан белгилүү атагы чыккан киши экен, Түшүндүңөрбү атагы чыккан деген сөздү? Мындан артык деген сөздү кандай түшүнөсүңөр? Абдан жакшы, дагы кантип айтса болот? Абдан сонун, дагы эң сонун деп айтса болот, балдар? Эң сонун деп айтса да болот. Адал эмгек. Муну кандайча түшүнөсүңөр? Айгүл. Бул абдан эмгектүү жана боорукер эмгек. Жакшы, дагы. Сен кандай түшүнөсүң бул сөздү? Адал эмгек дегенди кандай түшүнөсүң? Таза эмгек. Туура, таза эмгек. Дагы кандай түшүнөсүңөр? Таза эмгек дегенди Дилназ сен кандай түшүнөсүң? Элдерди алдабай, акча урдабай, Туура. эмгеги менен тапкан. Эмгекти таза эмгек деп айтат. Азаматсың, жакшы. Исхак. Өзүнүн аракети менен тапкан эмгекти адал эмгек дейбиз, отура кой. Жакшы. Жакшы, Азаматсыңар. Кийинки сөзгө көңүл бурабыз. Айласыздан дегенди кандай түшүнөсүңөр? Дилназ? Айласыздан бул сенин айлаң жок болуп калганда, мындай бир нерсени Айла жок. тандап алыш керек да. Анан кайсынысын алам деп айласыздан бирөөсүн Тандап аласың, Жакшы. Дагы. Демек айласыздан деген сөз кандай сөз экен? Кантип түшүндүрсө болот экен? Айласы жоктон деген сөз экен, Жегени аш болуп дегенди кандай түшүнөсүңөр? Жегени аш болуп. Жегени аш болуп. Кана Амира айтып көрчү? Туура, жакшы сиңиргенде. Жегени аш болуп деген жакшы сиңиргенди айтат экенбиз, Тамагыбыз жакшы сиңсе, аш болот экен. Жегенибиз аш болот экен. Уурулук дегенди кандай түшүнөсүңөр? Ал эмне уурулук деген? Атай? Уурулук ал жаман иш. Ал сен өзүңдүн буюңуң жок болсо башка адамдын буюңун урдап өзүңө Уйгарып алсаң. Ошол уурулук болот экен, Түшүндүңөр, балдар? Так, жакшы, Азаматсыңар. Кана эми ушул сөздөрдү чогуу айтабыз. Уурулук. Уурулук. Жегени аш болуп. Айласыздан. Адал эмгек. Мындан артык. Атагы чыккан. Эми кийинки тапшырма, балдар. Калем сабыңарды алып, тапшырманы аткарабыз. Бул жерде сөздөрдүн маанисин туура таап, кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү атагыла. Маанисин туура туташтырасыңар. Бул жерде үлгү берилген. Мисалы, адал эмгек деген таза эмгек деп айттык, азыр эле жаңы сөздөрдү таанышканда. Ошондой сыяктуу жеби аркылуу же болбосо жазып, жанына жазып, сөздөрдүн маанисин туура таап, кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү атайсыңар. Биз бүгүн сабакта аныктоошторду кайталап атабыз, ошондуктан кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү таап атайсыңар. Биринчи сөздү ким окуйт? Маанисин Аймира. Белгилүү, жакшы отур. Каныкей? Мындан артык кесип бул эң сонун. Мындан артык кесип, эң сонун.
Так, кийинки сөздү? Айласыздан айла жоктон. Айла жоктон. Жакшы. Каныкей? Жеген аш болуп, тамагы сиңип. Жегени аш болуп, тамагы сиңип. Урулук бул уруу кылган. Урулук бул уруу кылуу экен, Жакшы. Эми кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү тапкылачы. Аты чыккан адам кандай адам, атагы чыккан. Туура, азаматсың. Жакшы. Дагы кандай деген суроого жооп берген сөздөрдү табабыз. Сөз айкашын окуйбуз дагы. Ошонун ичинен кандай деген суроого жооп берген сөздү табабыз. Ким тапты? Адал эмгек бул кандай эмгек? Адал. Туура, адал эмгек, кандай эмгек? Жегени эмне болуп? Дагы кандай деген суроого жооп берген? Мындан артык кесип, кандай кесип мындан артык? Жакшы, азаматсыңар, бул тапшырманы аткардыңар. Эми балдар, жаңы текст менен таанышабыз. Эмне кылыш керек экен? Кана ким окуп берет тапшырманы? Тексти окуп, өзүңөр түзгөн текст менен салыштыргыла. Текстти окуп, өзүңөр түзгөн текст менен салыштыргыла. Түшүнүктүүбү тапшырма? Өзүңөр текст түзбөдүңөр эле буга чейин. Ошол текст менен ушул текстти салыштырасыңар, жаңы текст менен өзүңөрдүн текстиңерди салыштырасыңар. Окшоштуктары кайсылар? Көп чекиттин ордуна жазасыңар. Бул силерге кеп үлгүсү жазасыңар дагы. Мен текстти өзүңөрдүн тексттеги жазганыңар жөнүндө мындай деп жазгам деп кеп үлгүсү сыяктуу кеп үлгүсүн катыштырып жазасыңар. Окшоштуктарын жазасыңар, анан айырмачылыктарын дептерге жазабыз. Эмеден кандай кылып чыкчу эле? Айжамал, как можно выйти? Бала жөнүндө жаздым. Жумукта да бала бар. Бирок менин текстимде ички да уруу кылган. Ал эми жумук уруулук жөнүндө. Жакшы, дагы ким окуп берет? Эвелина. Мен текстте урулук жөнүндө деп жаздым. Урулук деген кыргыз эл жумугунда да таза эмес деп жазылган. Мен текстте ата уруу деп жазган болчумун. Ал эми урулук деген кыргыз эл жумугунда адал эмес деп жазылган. Отур. Дилназ. Урулук деген кыргыз эл жумугунда да адал эмес деп жазылган. Мен текстте бул окуя илгери болгон деп жаздым. Айырмачылыктар. Мен текстте бала уруу деп жазган болчумун. Жана уйду бала урдап келди деп жазган. Ал эми айырмачылыгы эмне экен? Текстте эмне жөнүндө экен? Текстте Ким уруу экен? атасы уруу деп айтылат. Жана бала уйду урдап келген эмес, ал сатып алган. Жакшы, азаматсың. Дагы ким окуп берет? Кандай айырмачылыктарыңар бар экен? Кандай окшоштуктарыңар бар экен? Текстинде баласы милиционер кесибин тандайт деп жазган болчумун. Ал эми урулук деген кыргыз эл жумугунда бала кесибин тандабаптыр кесибин. Отур. Эми кийинки тапшырмага өтөбүз. Бири-бириңерге суроолорду узатасыңар. Даярсыңарбы, окуп чыктыңар, Ким суроо берет текст боюнча? Айжамалга кайрылат экен. Эмне себептен атасы баласынын уруу болуун каалайт? Анткени атасы бул мындан артык кесипти жок деген ойлойт. Деп ойлоду. Дагы ким суроо берет? Каныкей? Баласы кошунан уюн урдайбы, эмнеге? Ал урдабайт, анткени ал таза киши болоюн дейт. Ошон үчүн урдабайт. Ошон үчүн ал урдабайт. Таза болоюн дейт экен, Жакшы. Бала эмне себептен атасына уйду алмаштырып келгенин айткан жок. Ал туура кылдыбы, Амина? Жаман көрүп калат. Атасы жаман көрүп калат деп ойлодуң. Сен эмне үчүн? Атасын адал жолго түшүрүү ой менен таразага түшүрдү деп айтат. Эмне үчүн атасынын жегени аш болгон жок? Эмне үчүн атасынын жегени аш болгон жок? Аймира? Анткени атасы чочуп турган урулуугу билинип калат Деп эмне болот ал ичинен? Коркуп атты да ичинен, баягы урулугун билип калбаса экен деп ошентип сарсана болуп атып, атасы эмне болуптур? Арыктап кеттир дейт, Жакшы. Демек кандай жыйынтык чыгарсак болот? Ууру өзүнүн жаман ишин сездиби? Же сезген жокпу? Ошону окугула, акыркы аргументиңерди тексттен таапкыла ошону. Аргументиңерди тексттен тапкыла. Аймира, өзүң жооп бер. Урулук жаман турбайбы, балам сенин оң жолго түшкөнүң жакшы деген. Жакшы. Дагы ким окуп берет ошону? Акинай? Ар ким өз эмгеги менен гана дал жашай алат. Исхак? Жегенде аш болот экен.
өз адал ишиң менен эмгек кылсаң, ошол сага аш болот экен деди атасы. Так, жакшы, азаматсыңар. Кийинки тапшырмага өтөлү. Роль. Бул жерде уурунун ролун жазсаңар болот. Кимге кайрылат ууру? Баласына кайрылат экен. Кандай формада кайрылат? Ыраазычылык кат формасында кайрылат экен. Темасы уурулук жаман экенин түшүнүү. Ролдо бала, аудиториясы классташтарына, досторуна, жарыя сыяктуу кайрылса болот экен. Темасы кандай экен? Адал эмгек менен жашоо. Түшүнүктүүбү тапшырма? Ыраазычылык кат жазсаңар, анын темасы. Же болбосо жарыя жазсаңар, анын темасы тигине. Роль. Бала, аудитория классташтарына, досторуна кайрылышы мүмкүн. Даярсыңар, окуйлубу? Ким баштайт? Аймира баштачы. Мен уруу эмгекчил айылынын тургуну болуп, балама ыраазычылыгымды айткым келет. Балам, мен сенин атаң болуп, мага көзүмдү ачканга сага чоң рахмат. Уурулук жаман иш болгонун көрсөтүп, оң жолго түшкөнгө мен сага абдан ыраазымын. Жакшы, азаматсың. Нуржигит. Балдар, мен силерди оң жолго түшүргүм келет. Силер эч качан эч нерсени урдабай чын иш менен баарына жетишиңер керек. Ошон үчүн биз адал эмгек менен жашашыбыз керек. Экинчисинде. Кана окуучу экинчисин дагы? Ыраазычылык катты. Балам, сага ыраазычылыгымды билдирем. Сен мени оң жолго түшүрдүң. Сен мага уурулук жаман иш экенин билдирдиң. Мен эмгекчи адам болуп жатам. Жакшы. Дагы ким окуп берет? Кимде жарыя бар дагы? Жарыя. Дилназ окуп берчи. Жарыя. Достор, бул дүйнөдө адал эмгегиңер менен жашагыла. Эч качан утабагыла. Мен силерди таза жашоого чакырам. Жакшы. Дагы ким окуп берет? Айгүл оку. Жарыя, урматтуу менин досторум, эми мындан кийин биз адилеттүү, боорукер адамдардан болобу. Бир гана адал эмгек менен жашайлы. Азаматсың, жакшы. Эвелина окуп бер. Урматтуу классташтарым, досторум, биз эмгек менен жашоого чакырабыз. Рахмат сиздерге. Жакшы. Каныкей. Ыраазычылык кат. Мен ууруу башкайымды айылында жашаймын. Балама кайрылдым. Мен сага ыраазымын. Сен менин көзүмдү ачтың. Чоң рахмат. Мен уурулук жаман экенин эми түшүндүм. Жакшы, азаматсың. Атай. Урматтуу бабам, рахмат сен мени уруулуктан кетирдиң. Сен мага уруулукту жаман деп түшүрдүң. Азыр мен эмгекчил кишимин. Рахмат сага. Мен сени атам. Бүгүн сабакта эмнени үйрөндүңөр? Өзүңөргө эмнени алдыңар? Ошону мага айткылачы. Эмне жөнүндө сүйлөштүк бүгүн сабакта? Бегимай. Уурулук жаман экен, жашоодо таза эмгек менен жашаш керек. Ошону билдиң сен, жакшы. Айгерим, сен эмнени өзүң алдың? Ар ким өз эмгеги менен адал жашай алат. Жакшы, азаматсың. Каныкей. Мен бүгүн сабакта жаңы сөздөрдү түшүндүм. Жакшы, азаматсың. Нуржигит, өзүңө эмнени алдың? Бүгүнкү сабакта мен уурулук жаман иш экенин, ар бир адам адал эмгек менен жашап жүрүш керек экенин түшүндүм. Азаматсың, жакшы. Айгүл, эмнени алдың өзүңө? Биз көптөгөн сөздөрдү түшүнүп, жана алардын пайда экенин билдик. Жакшы, азаматсыңар. Эми балдар, азыр өзүңөрдү баалайсыңар. Алдыңарда карточкалар турат. Эгерде силерге сабак жакса, тема түшүнүктүү болсо, жана силерге пайдалуу болсо, кызыл карточканы көтөрөсүңөр. Эгерде сабак кызыктуу болсо, сабакта ордуңан жооп берсең, бир нече тапшырма аткарсаң, анда кызыл карточканы көтөрөт экенбиз. Ал эми сабактан эчтеке пайда албасаңар, сабакта жооп бербесеңер, тема силерге түшүнүксүз болсо, анда сары карточкаңарды көтөрөсүңөр. Кана, өзүңөрдү баалайсыңар. Баарыңар түшүнүңөр, бир эле Эдил түшүнбөй калыптыр, сабакта иштеген жок да анткени Эдил бүгүн, Азыр үйгө тапшырма жазып алгыла балдар. Текстиңерди үйгө алып кетесиңер дагы. Рафтыңарды карап, жакшылап, оңдоп, түздөп келесиңер. Түшүнүктүүбү үйгө тапшырма? Ага.